Сооротуучу Кудай. 8-январь. Баарынан мурда Кудайдын патшачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Бул Ыйсанын сөздөрү. Бул сөздөрдү ал эмне ичебиз, эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла деген сөздөрдөн кийин айткан. Чынында түйшүк тартуубуз менен ойлонуп, тынчтыгыбызды жоготуубуз менен биз эч нерсе кыла албайбыз. Эмнеге муктаж экенибизди Кудай билет. Асмандагы Ата биз үчүн кам көрөт. Албетте, муну менен биз баардыгын таштап, иштебей, алма-быш, оозума-түш жашоосу менен жашашыбыз керек деген жокпуз. Биз ашыкча тынчсыздануубуз, тынчтык жоготуубуз жөнүндө айтып жатабыз. Ыйса Теңир айткан баарынан мурда Кудайдын патшачылыгын издөөнү көзүбүздү ачканда эле баштасак болот. О Кудай, мен көздөрүмдү ачып ойгонгонум үчүн рахмат. Дем алып жаткан аба үчүн рахмат. Үй бүлө менен бирге таңдын атышын көрүп жатканыбыз үчүн сени даңктайбыз. Бүгүнкү күндүн түйшүктөрүнүн баарын сага тапшырам. Анткени биз үчүн сен кам көрөсүң. Сенин акылмандуулугуңа жана күчүңө толтур. Күнүгө эртең менен көзүбүздү ачып эле асман патшачылыгын тосуп алганды үйрөнүп алсак экен.